маекти баштадык, албетте мен да кызыгып турам устаз менен устаздан жашоодогу максатты билүүгө. Эгер ак жолтой ушул жашка чейин максатты билбесек, кандай жашоо болду? Максат эмне жашоодо? 2,5 миллиард мусулманга окшоп бейишке чыгуу деп айтат. Жашоодон максат баарыбыз эле айтабызбы, Аллах ыраазылыгын табуу депчи. Жолдон бир кемпир жетелеп өткөрүп койсоң да Аллах ыраазы. Ооба. Жолдун боюнда кечке жашасаң боло берет, өткөн кемпирлер жолдон өткөрүп коюп. Аллах ыраазы. Ооба, туура айтасыз. Амалдар бар да, ошол амалдарды аткарсаң, Аллах Таала ыраазы болуп турган болсо, бешикке чыгарып кое берет. Бул деле максат. Бирок андай амалдар ар дайым эле боло бербейт. Жоксо андай амалдарды кылганга адам ар дайым чамасы келе бербейт. Же чамасы келсе деле алданын акылы жете бербейт дегендейчи. Мындан улам бир түшүн келип турат да, адам өзүнүн ошол жанагы жакшылык кыла турган сыпатын, адамдык сыпатын жашоодогу эреженин негизинде сактап калган болсо, сактаган болсо, өзүнүн адамдыгын сактаган болсо, мына ушул жашоодо максат болсо деп ойлойм устаз. Көз айнекти эмне үчүн чыгарды? Жакшыраак көрүү үчүн. Көзү көрбөгөндөргө же начар көргөндөргө таасын анык көрсөтүү каражаты. Аллах субханаху ва таала адамды эмнеге жаратты? Өзүнө ибадат кылдыруу, өзүнө кулчулук кылдыруу максатында. Ооба. Муну кээбилер айтат, адамдар ыктыярдуу ибадат кылуусу важип болду деп. Мен айтам, жок, адам аргасыз ибадат кылуучу. Аллах ибадат кылуучу кылып жаратып койгон. Кандайча устаз? Аллах адамды башка маклукаттан айырмалап ибадат кылуучу кылып койду. Ибадат кылат адам. Аны өзү түшүнсө да, түшүнбөсө да ибадат кылат. Адамдар жана жиндер ибадат кылуучулар. Аллах субханаху ва таала Куранда ушуну айтат, котормосунда ибадат кылуу үчүн жараттым деп кыргызча бир аз копол которулган. Ибадат кылуучу кылып жараткан. Ибадат кылуучу. Кылуучу. Адамдын бир сыпаты же табияты. Табият. Адамдын адамгерчилиги ибадат көйлүгү. Ибадат көй болбосо адам болбойт. Ал же ит, же мышык, же динозавр, же фил, же билбейм, самолет, же троллейбус. Адам каалайбы, каалабайбы, ага жагабы, жакпайбы, ибадат кылуучу, кулдук кылуучу. Бирок эмнеге кулдук кылат? Бул башка маселе. Ал баары бир кулдук кылат. Ал намаз окубаса деле, бирок окубаса деле, кулдук деген эмне? Кулдук деген адам кайсыдыр бир нерседен өзүнүн муктаждыгын туят. Мисалы үчүн адам өлүмдөн көз каранды. Өлүмдү жеңе албайт. Муну эң келесоо да айтат. Өлөбүз бир күн деп айтат. Демек өлүмдү узарта албайт, адамдын карамагында эмес. Муну ар бир адам туят. Адам энесин тандай албайт. Мен бул аялдан төрөлгүм келбейт, мен бул аялдан төрөлөм деп тандай албайт энесин. Адам убактысын да тандай албайт. Мен азыр төрөлгүм келбейт, мен 25 кылымдан кийин төрөлөйүн деп тандай албайт. Ал ыктыяр адамга берилген эмес. Мына ушуга окшогон адамдын ыктыярынан тышкаркы бийлик адамды баары бир сындырып турат. Ал өзүнөн кандайдыр бир улуу күч бар экендигин туят. Жана аны издейт. Аны кайсыдыр бири жаратылыш дейт, кайсыдыр бири Кудай дейт, кайсыдыр бири дагы бир нерсе дейт. Ар ким ар нерсени дейт, бирок ошону аздектейт. Ошо аздектөө жоготкойдон коркот. Коркот байланышты жоготот. Ошол аздектөө сыйынуу деп аталат. Эгер ага табына баштаса, бул ритуал, жөрөлгө. Намаз бул табынуу, да? Зекет табынуу, ритуал. Ибадат деген кулдук, мына ошол табынып аткан затка көз карандылыкты билүү. Ибрахим алейхиссалам Куранда күндү карап айтты. Ушул Кудай экен, бардыгынан күчтүү деди. Айды карады, күндү батырып ийди, ушул экен деди. Анан аягында келтирип, жок, айды да, күндү да батырып чыгарып аткан зат күчтүү экен. Мен ошону Раббым деп билем деди. Мааниси ушундай. Адам баары бир сыйынуучу. Адамды Аллах субханаху ва таала баары бир ибадат кылуучу кылып жаратты. Эми максат эмнеде адамдын? Жашоодо максат эмне? Аналсыз да, мына бизде инстинкт бар, сыйынууга муктажбыз. Инстинктибиз бар. Каалайбызбы, каалабайбызбы, сыйынууга муктажбыз. Бирөө жарым садака берип аткан болсо, өмүрү садака берип көрбөгөн адамда бергиси келет. Мечиттин жанынан өтүп барып азанды укса токтоп калат. Уга элек адам.
Адамдардын сыйынганын көрсө жүрөгү ойноп кетет, сыйынгысы келет анда. Эмнеге ойноп кетти бай инстинкт. Эми ошол инстинкт кайра унутулуп калат, кайра уктап калат, кайра козуйт, кайра уктап калат. Бизде көпчүлүк намаз окугандар ыйманы солгунда бийиктеп турган ушу инстинкттин бир көтөрүлүп, бир козуп, бир уктап турганы. Ислам дини бул инстинктке коюлган дин эмес, бул акылга коюлган дин. Ошондуктан мусулмандарга мен айтам, мотивациянын кереги жок. Буларга хидаят берилгени, бул мотивация берилгени, бүттү. Жашоосунда максатын көрдү, бүттү. Эмне болгон максат? Эмне болгон максат? Максат Бул китептин түшүрүүдөн максат эмне? бул китепти түшүрүүдөн максат адамга багыт берүү. Каяка? Аллах Таала койгон максатка адамды жеткирүүдөгү багыт. Багыт. Муну жеткирүү кимге жүктөлдү? Муну жеткирүү пайгамбарларга жүктөлдү. Кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келди, пайгамбарыбыздан акыркы пайгамбар болгондон кийин бизге жүктөлдү. Бул китеп менен жашаган адамдарга, мусулмандарга жүктөлдү. Бул китепти жеткирүү мусулмандарга жүктөлдү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мураткорлору, алымдар, алардын артынан ээрчигендер мусулмандар. Мусулмандын жашоодо максаты бирөө гана. Бул жашоодо максаты бирөө гана. Динди жеткирүү. Субханалла. Башка максат жок. Байлыгы, бийлиги, мансабы, тууганчылыгы, жаштыгы, мүмкүнчүлүгү, өзгөчөлүгү, аны курчаган бүт ырыскысы динди жеткирүү үчүн иштеш керек. Мусулман ушуга жооп берет. Мусулман ушуга жооп берет. Тилекке каршы акыркы кезде ушул максатты бурбалайт. Сен жөн жашай бер, мусулман болуп жашай бер, жана сен ушул жашаганыңдын өзү даават. Сен жүрүш турушуң даават. Сабырдуу бол. Пайгамбарыбыз сабырдуу болгон. Кечиримдүү бол. Пайгамбарыбыз кечирген. Жупуну бол. Пайгамбарыбыз жупуну болгон. Саясатка кийлигишпе. Жана сенин жашооңдун өзү үлгү. Динди ким жеткирет анда? Мунугу маселени бүт түшүнүшүбүз керек. Эми динди кандай жеткирүү? Бул башка маселе. Бул даанышмандык. Муну да карайбыз. Муну да динден издейбиз, кандай жеткирүүнү. Чулкуп, коркутуп жеткиребизби? Же даанышмандык менен, сүйүү менен, мухаббат менен жеткиребизби? Бул башка маселе. Максат мусулмандын жашоосунда бирөө. Ал динди жеткирүү.